айтамын ғанаң ей, атадан ғана қалған мурасты. Жаңырып заман ей, жаңымын баба салтын улантты. Намысын биік сақтаған ел, табышын ұлып тыңдап жүректе. Қадырын тұйып барықтанам ей, қайратынан жанбаған қалың ел. Ушул айылдын тургуну болом, мектепте мугалим болуп иштейм. Мен ушул айылга келгени 30 жылдан ашты. Суу негизи суу жагынан аябай кыйналдык да элдер. Ошол суу такыр жок болуп, жайкысын жана кышкысында такыр суу жок болуп калып, сайдан алган күндөрүбүз болгон да. Биздин айылда балдарыбыз бир учурда жана сары коорус менен ооруп, жалаң ушул суунун кесепетинен. Анан азыр болсо мына аябай жакшы болду. Мына ушул жанагы араптардын жардамы менен монтип артизандан суу чыгарып жатабыз. Бул абдан бизге аябай чоң жардам болуп атат. Акыры мынакей биздин элибиз таза сууга жетти. Алла Таала чоң ыраазыбыз ушул Алланын каалоосу менен ушу сууну биздин Мурак айылына чыгарып берген биринчиден Онабареке шейхибизге чоң Алланын ыраазычылыгы болсун. Эми ушуну батаны берип атканда эмне дейли, ушул суубуз, ушул сууну курган баардык инсандарыбызга чоң рахмат, ыраазылык беребиз. Эмне дейли, ушул суубуз көпкө чейин жетсин. Элибиздин муктаждардын баарын аткаргандай суу жеткен болсун. Асмандан түшкөн апаттан сактасын Аллах. Жерден чыккан апаттан сактасын. Жаман көздөн сактасын, жаман сөздөн сактасын. Элибизге тынччылык берсин, бейкутчулук берсин. Элибизге ынтымак берсин. Карларыбызга умушкалдуу болсун. Кыз келиндерибиз уяттуу болсун. Жаштарыбыз адептүү болсун. Дайыма бейкутчулук, тынччылык болуп, арабыздан жакшы азаматтар чыгып, патриоттор чыгып, ушундай иштердин далай кылганга Алла өзү жардам берсин. Бул биринчиден ушул мен Муракеге жыйын болом, экинчиден күйөө болом, аким болуп иштеп атканда ушул айылдын көйгөйлүү маселесин Муракени көрүп, абдан жүрөгүм ооруп, бул маселени кантип чечсек, бюджетти карасак, айыл өкмөттүн бюджетинде акча жок, мынчалык сумманы көтөрө албайт, каржы булактарын каяктан табабыз деп ушу шейх Алишаяга кайрылганда, Алишая ушу сөздү эки кылбай маселени чечип берди. Сиздерге чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Мындан кийин да 30 жылдан бери суу жок болду Муракеде. Бул абдан оор. Берде карапайым элдер сайдан суу ташып атты. Эми суу ар кандай агат, таза эмес агат, көп бактериялар бар, көп оорусурколорду жаратты. Ушул маселени чечип бергениңиздер үчүн Алла ыраазы болсун, шейх Алишая. Анан дагы көп проектлерди ишке ашырдыңыз. Берден айтып кетсем, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетсем болбойт. Чоң аракада фап салып бердиңиз, менин суранычым менен рахмат. Акбаш атка дагы фап салып бердиңиздер, ага дагы чоң ыраазычылыгымды билдирем. Жетим жесирлерге садовый айыл өкмөттө 1,5 миллионго 2 гектарга социальный городок салып бердиңиз. Ага дагы чоң ыраазычылыгымды билдирем. Дагы алдыда Московский райондо жасай турган иштер көп. Дагы буйруса сиздер менен биргеликте иштесек, дагы жардам берсеңиздер, Алланын ыраазычылыгы үчүн элдин көйгөйлөрүн чечкенге бүткүл күчтү, ниетибизди жумушайбыз деп. Ошо бизде бүгүн ушундай бир жакшы бир салтанат болду. 30 жылдан бери Мураке айылы эң бир көйгөйлүү маселебиз таза суу маселеси болчу. Ушуну Ас-Сафа фондунун жардамы менен биз ушуну чечкенге аракет кылдык.
Бизде бүгүн мына ачылыш кылып атабыз. Суубуз, таза суу деген бул суу деген адамдын өмүрү дегендей, ушу сууну чечип берүүгө бизге мурунку аким Азамат Эсенбековичтин салымы чоң болду. Анан эми бизде айылыбызда жакын арада дагы бир бала бакча ачкан турабыз. Ачайын деп аракет кылып атабыз. Ачылуу баягы ачылат турган убакка келип калды. Кудай буйрса ага дагы бир фонд развитиянын жардамы менен ремонту жасалып, эми ичинде дагы эмеректери алынып атат. Алынганга ошо эмеректерин алганга дагы долбоорлорду караштырып атабыз. Эми биринчиден Ас-Сафа фондуна чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бул долбоор болсо 2018 жылы баштаганбыз. Башыягы бул долбоордун сметасы 6 миллион сомдун тегереги болду. Буга чейин 30 жылдан бери ушу Муракей айылында таза суу жок эле. Ошол жерде жашаган жергиликтүү эл сайдан, арыктан аккан сууну ичип атышты эле да. Бул эми көп бактериялар бар, көп оору сыркоого алып келди. Анан таза суу чыкканы бул карапайым элге абдан жакшы болду да. Себеби дегенде Муракей элинде 900кө жакын эл жашайт. Бул 900 кишинин маселеси таза суу менен камсыз болду деп ойлойм. Таза суу негизи хадисте да айтып коет го, бул абдан соопчулук деп. Ошол себептен Ас-Сафа фондуна шейх Мухаммед Аль-Шаяга өзүмдүн атыман, жалпы ушу жергиликтүү элдин атынан дагы чоң ыраазычылыгымды билгизип кетем. Эми жалпы 900 элдин кадамы толук кандуу чечилген жок. Себеби дегенде 10 километрдей системаны алмаштырыш керек. Ошо 10 километрдей труба керек. Ошол труба боюнча бүт системаны калыбына 100% толук кандуу келтириш үчүн Ас-Сафа фондуна биз кайта кайрылдык. Шейх Аль-Шая өзүнүн убадасын берип кетти. Кудайым буйрса бул иштин аягына чейин чыгып берем деп. Бүгүн мына Кудайдын кулабы сүйүнсүн, жакшы суу чыгып, элибиз таза суу менен камсыз болуп отурат. Анан бул иш-чара боюнча акыркы бир айдын ичинде эле Ак Суу айыл өкмөтүндө бул Ас-Сафа фонду менен акыркы бир айдын ичинде эле үчүнчү жолу бүгүн үчүнчү жолу жолугушуп отурабыз. Ак Башат айылында жогоруда айтылып кетти, ФАП куруп беришкен, ошондой эле Темен суу айылында дагы ушундай таза суу менен камсыз кылуу максатында суу түтүктөрүн алмаштырып беришти. Андан тышкарыда көптөгөн республика боюнча да көптөгөн иш-чараларды кылып жүрөт. Ошондуктан Ас-Сафа фондунун негиздөөчүсү шейх Мухаммед Аль-Шая биз дагы бир айыл өкмөтүнүн атынан дагы терең ыраазычылык билдиргизет элек. Биз дагы ушул учурдан пайдаланып ыраазычылык каттарыбыз бар эле, ошондон тапшырып койсок. Ак Суу айыл өкмөтүнүн ыраазычылык каты менен Чүй облусу Москва районуна караштуу Муракей айылында жашоочулардын таза суу менен камсыз кылууда жана саламаттыгына кам көрүүгө кошкон зор салым үчүн Ас-Сафа фондунун негиздөөчүсү шейх Мухаммед Аль-Шаяга терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле бул фонддун кайрымдуулук фонддун башкы директору Мальцагов Ибрагим Алиевич агабызга дагы ыраазычылык билдиребиз. Тилек каршы бүгүн келе алган жок. Тапшырып коесуздар. Жогоруда дагы жакшы сөздөр айтылды. Бул биздин агабыз Муракейдин күйөө баласы деп айтылып кетти. Биздин байкебиз Эсенбеков Азамат Эсенбековичти баарыңыздар тааныйсыздар. Буга чейин биздин районго аким болуп иштеп кеткен. Азамат Эсенбековичтин чындыгында биз Ак Суу айыл өкмөтүнүн аймагында эле айтып турган болсом, салымы өтө чоң. Бир гана бүгүнкү иш-чара эмес, фаптар курулуп атат. Эсенбековичтин жардамы ошондой эле Чоңарак айылына спорт комплекс түшкөн, мини полялар түшүп атат. Биз урматтуу Азамат Эсенбекович, сиздин эмгегиңизди баалайбыз, билебиз.
ошондой эле ыраазычылык катты сизге тапшырууга уруксат этиңиздер. Чүй облусу Москва районуна караштуу Муракей айылынын жашоочуларын таза суу менен камсыз кылууга кошкондо салымыңыз үчүн Эсенбеков Азамат Эсенбековичке ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле намысын бийик сактаган эл тындан жүрөккө кадырын туюп барктанам кайратынан жанбаган калың элди барктаган эгемендикти энчилеп өмүрүн берген бизге канча адам